жакшылыкка себеп болуп калуу жакшылыктын кылган менен барабар дейт да. Ошого бул хадистерден келет. Жакшылыкка жетишип калалык, акча которолук акчабыз болсо, болбосо группадан группа таратып, жакшы бир дуа жазып коелук комментарийге туугандар. Ona ke kolunu жазайлы. О, паланым. О, жаным, жаным. Жүрөгүм. Ой, молодец. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Буга чейин көптөгөн туугандарга сиздердин жардамыңыздар менен бир ортомчу болуп, себепкер болуп, көптөгөн иштерди бүтүрүп атабыз. Аллах барыңыздардан разы болгон болсун. Бүгүн Уран агабыз келип отурат бизге. Көптөн бери биз WhatsApp'тан сүйлөшүп турдук. 22 август түнү каргашалуу окуя болуп, баласын Кыргызстандан эмин алдырган экен. 5 жаштагы Алинурду түнү апасы менен бараткан жеринен каршеринг келип уруп, орус адам болот экен. Ал дагы өзүнүн аккаунту менен эмес, мурда решен болгон правасы менен башка бирөөнүн аккаунту менен минип, экинчи полосадан баланы уруп кетет. Мен видеосун коюп коеюн. Андыктан бул видеого көңүл кош карабастан менин бир туугандарым лайк басып, эгер бизде ушун жардам берүүгө мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, группадан группага таратып, жакшы жаза кетелик, Аллах шифасын берсин деп. Реанимацияда 21 күн дегенде көзүн ачыптыр. Агабыз айтты ошол азырчы. Мен чындыгында жаман акыбалда турам да. Ошол 21 күн уктатпай турган дары ичип дейт, көзүн ачышын күтүп турдум дейт да. 10 күн болгондо врачтан айтсам дейт, врач балким көзүн ачат, балким ачпай калышы да мүмкүн дегенде, ошол биринчи күндөн баштап эле негизи ошол ыйлап, Кудайга жалбарып, көзү ачып, мына реабилитационный центрге 21 күнүнө 875 000 рубль сурап атыптыр азырчы. Ал жакта жакшы болгондор бар экен. Деги эле эбегейсиз акча керек экен да. Азыр көбүңүздөр жазышыңыздар деле мүмкүн азыр. Ошол баланы кармап сыгыш керек деп, эми билбейм, ал адамды ошол юристтер айтыптыр. Анын эч нерсеси жок экен. Ал уже түрмөдө экен азыр. Ал бомж экен дептир да. Анан каршерингден чалып айтышыптыр. Ошол 1-2 тыйын менен бүтүрөлүк деп. Анан юристтер менен сүйлөшүп, алар менен связашкан экен эле 50 000 беребиз дептир. Юристтер айтыптыр, миллион берсе анан кийин бир жапса болот депчи. Эми бардыгы ачык айкын болсун. Бул агабыз 14 жылдан бери Москвада эмгектенип, ошол Кыргызстанга кыла турган иштерин кылыптыр. Эми үйдүн чоң болгондугуна байланыштуу ошол ата журтуну, атасынын үйүнү бүтүрүп, мен деле сурадым да, көптөн бери биякта болсоңуз кандай болду десем, ошол акыркы акчама чейин ошол киргизип бүттүм дейт. Суткасына канча миңден деп калдыңыз? 37 500дөн реабилитацияга кетип атыптыр да. Ошого көп түкүрсө көл болот туугандар. Колдон келишинче жардамыбызды көргөзүп коелук. Келиң ага. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тынчсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Өтө чүңчүп калыпсыз. Мындай карасамчы, башты бийик көтөрүңүз. Бул бала менен сынуу аябагандай кыйын да. Аллах Таала шифасын берген болсун, Кудай кааласачы. Кандай болуп атат жагдайды бир сыйра эл менен амандашып? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Москвадагы эмгектенип жүргөндөр. 22 август күнү саат 8:30 баламды Буниский Алия жактан пешоход жолдон өтүп келе аткан жолдо экинчи полоскадан келип машина каршеринг уруп кетип, 22 август күнү больницага детский Дубровкада Морозовскийге түштүк. Түшүп 21 күн дегенде балам көзүн ачты. Врачтардан 10 күн дегенде сурасам, көзүн ачпай калышы мүмкүн деп мынтип койду. Койгондо Алладан сурап, ыйлап 21 күн балам алдында отурдум. 21-күнү саат 10:00 жакын көзүн ачты балам. Кудайга миң кылла шүгүр ушул жагына дагы. Азыр баламды больницадагылар уже реабилитационный центр менен сүйлөшүп алып кетти деп атышат. Кече барып, мына 3 сестра деп коет экен Подмосковье жактан, ошол жак менен сүйлөшүп келдим. Барып көрүп өз көзүм менен суткасына 37 500дөн деп атышат ал жакта. Жардам сурайм бардыгыңыздардан. Ошол эч кимдин башына салбасын мындай нерсени. Туугандар, колдон келишинче көмөгүбүз көргөзүп коелук. Бул YouTube'га чыгарабыз го, өтө бир муктаж болгондугунан, башка жактан эч бир чара калбагандыгынан акыркы үмүт болуп ушул элге чыгышат да.
Могу карта номерлерин ошол жерге жазып койдум. Дагы бир кайталап коесузбу номериңизди? Кайсыл номери Сбербанк? 8936 836 257 257 95 95 40. Биз тыйын маселесине буга чейин аралашкан эмеспиз. Мындан кийин аралашпайбыз. Сиздердин которгон акчаңыздар өзүнүн дарегине ортомсуз жетип барат туугандар жардам берип коелук. Уланбек Т деп чыкты. Кудай кааласа көп түкүрсө көл болот. Мен сиздердин 2000 которуңуздар дебейм, мен 2000 которутам. Мен баштап берүү да үлгү болуу, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ниет түзөп туруп ар бир иште жардам берип коелук. 200 рубльден бир адреналинден акчасын которсок дагы бул агабызга мындай чоң бир акчада 1 рубль болсо дагынчы туугандарым. Көмөгүңүздү көргөзүп коелук. Ишиңизге ийгилик ага. Башты бийик көтөрүң. Кудай кааласа элибиз жөн карап турбайт. Бардык областтарда, айылдарда коомдор бар. Жок дегенде бир 10 миңден бир 20 миңден бир бөлүп берсеңиздер, коомдо көрүп аткан төрагалар, ошо төрагаларга жөнөттөн коелук, ошол группаларга таратып, ар бир группага түшсүн туугандарым. Мындай нерсе өтө өкүнүчтүү. Мен чындыгына жүрөгүм ооруп атат. Анан бул түшүнбөй калдым, бул бомуш деп жаздырып койгону билбейм. Кечээ мен сурасам ошентип айтты да. Аягынан үмүт жогурактай да. Анан ояктан мындай, билбейм, соттон кийин чечилет бардык нерсе деп коюшту. Мына ушундай туугандар, көңүл кош карабалык. Бул документтерден бир көргөзүп коесузбу? Мага бир кыйла бир парак көргөзүңүз эле. Бардыгы документ менен туугандар, бул өтө өкүнүчтүү. Азыр балаңыздын историясы полный. Азыр эки кабырга, эки жагынан 4 кабырга сынды. Дагы эмне болду? Омуртка, головной мозга кутка мээсинен операция болду баламан. Анан челесинен операция болду. Азыр мына бир путу, бир колу мышный деп коет, мына ушинтип турат, бир путу мына ушундай боюнча турат. Бүтөлбөй атат. Азыр ошентип жатат азыр дальный моментте. Буга чейин сизи болгон ишти айтып, ошол карасунун бир төрагасы мага чалып айтты да. Чындыгында мен жаман болдум жанагыны угупчу. Агабыз айтты да, мен өзүмдүн ошол жаш курактагы балам бар. Эгер ошонорда мен болуп калганда кандай кылат элем деди да. Чындыгында жүрөгүм ооруп кетти жанагы сөзөнчү. Номерин бериң, мен өзүм жазам деп биринчи месиге жаздым ошондо, Кудай кааласа. Бардык Алланын ыраазы үчүн бул 2 күндүк өмүрдө туугандар. Бири-бирибизге жаман сөз жазып, аркасынан сүйлөштүн ордуна 2 рубль берип, колдон келсе ушундай нерсе кылышка аракет кылайлык. 2 күндүк жашоодо бул өмүр өтөт кетет. Айткандай эле 100 жыл мурдагы адамдар жок болгондой эле биз дагы 100 жылдан кийин жок болобуз. Кыяматка чейин бир кыйла убакыт биз кабырда болушубуз керек. Ошого жакшамалар кылып жетишип калалы туугандарым. Ишиңиздерге ийгилик. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, тилеген ой максаттарыңызга жетишиңиздер. Ар бириңиздер 1 сом, 2 сом кылабыз деп жүрөбүз Москвада. Кудай кааласа баары жакшы болот. Жакшылыкка себеп болуп калуу жакшылыктын кылган менен барабар дейт да. Ошого бул хадистерде дагы келет. Жакшылыкка жетишип калалык, акча которолук акчабыз болбосо группадан группа таратып, жакшы бир дуа жазып коелук комментарийга туугандар. Рахмат барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, тынч болгула. Каналга катталыңыздар, иншалла ар дайым элдин кызматында боло бермекчибиз биз дагы. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнүган номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен кимче коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.